Бүгүнкү жыйында коюлган маселелер Ошо бирде мамлекеттик ветеринар кызматкер ошол жерде иш алып барат, түздөн түз. Улукбек сизге спецсчетто акчаңар 360 миллион болчу. Өлкө аймагында эпизоотиялык жана тамак аш коопсуздугун камсыз кылууга багытталган мыйзам долбоору тармактык комитетте 3-чү окууда каралып колдоого ээ болду. Мыйзам долбоору мал союлуучу жайларды иретке келтирип, ветеринардык кызматтын жоопкерчилигин күчөтөт. Бирок аны ишке ашырууда адистердин жетишсиздиги байкалат. Мындай кичине туура эмес айтып атасыңар. Негизинен бизден элди кыдырып атпайлы ойлонайт. Ветеринарлар жок бүгүнкү күндө оформить этилген. Спецсчетту бүгүнкү күндө туура колдон 1 миллиард 250 миллионго чыгабыз деген биз. Ошо менен жанагы мен сурап аткан штатка отургузтуруп, эртеңки күнү биз айлык төлөп, мамлекет биз карасак, ошондо тартипке алып келет элек да. Силер бүгүн частный ошо ойдон калтырып коюп атасыңар дагы, мына бүгүнкү күндө жыйынтыгыбыз жок болуп отурат. Мал жандыктар арасында түрдүү улаңдарды алдын алуу жана эмдөө жүргүзүү багытындагы ветеринардык кызматтын иш аракети депутаттардын сынына кабылды. Анткени кагаздагы отчет менен аткарылган иштердин айырмасы чоң. Жайытка чыккан чакта вакцинация болот. Эгерде вакцинация болбосо жайытка жок, чыгарылбайт. Жаны калканчында мен барып келдим, 2 жума жүрдүм атайын. Биздин Жок, андай жерлердеги иштебейли алар, отурат жөн эле. Кыдырбай эле. Уккан жок, мурда кандай эле, мурда силер бүт бир айылды чогултуп, малын ветеринар служба келчи дагы бир айылдын башына алып келип чогултчу дагы, баарын тең чакырчы, ошол жерге вакцинация кылып берчи да. Баарын алып келип туруп. Бир андай иш көрбөйлөбүз, андай жок да, каяктан. Бүгүнкү күндө вакцина менен камсыз болуу боюнча эч кандай маселе жок. 2025-жылдын 1-жарым жылдыгы вакцинация дарыңар бар экен, ветеринар аптекаларда турат. камсыз кылып бердик. Камсыз турат, бирок иштебей атпайбы. АТРдин негизинде айыл аймактар бириктирилген соң айылдарда ветеринарлардын саны кыскарган. Муну менен катар аймактык лабораторияларда ирилештирилген. Мындай шартта эпизоотиялык абал кантип камсыздалат деген суроо эл өкүлдөрүн тынчсыздандырды. Анан болбойт, келип эле мынтип эле жыттап коюп эле нормальный экен деп койгончу Кудай лаборатория керек го. Анан кийин жакшы экен справка деп берип атат. Ошол үчүн базарга келген справкаңар менен лабораториядагы справкаңардын айырмасы асман менен жер болуп атат. Асман менен жер. Силер контролдошуңар керек. Вопрос в том, что мындай болуп атпайбы? Келип союп атат, сойгондо тиги анализдерди алып атат. Анализдин чыкканча малдын эти сатылып кетип атпайбы? Желинип кетип атпайбы? Алдыдагы күндөрү жайлоого көч башталат. Бирок жандыктарды эмдөө аймактарда толук кандуу жүрө элек. Депутат Балбак Төлөбаев быйыл жайда аны өзү текшерүүгө алаарын белгиледи. Сен ветврачтарды контракттын основа отургузуп койсоң, алар иштебейт. Аларга баары бир жүрө берет. Ошон үчүн ар бир айыл өкмөткө бирден ветврач беришиң керек. Быйыл мен конкретно барып туруп ушул ар бир айылдан канча вакцинация келди, эмне кылды, баарын көрөмүн айтып кой. Анан силер баарын эле макул болуп башчы кеп атасыңар, андай болбойт да. Базарлардагы мал союучу жайлардын абалы ветеринардык көзөмөл оңолгон жок. Ушул сыяктуу сунуш пикирлер айтылып, бул тармакка бир топ милдеттер жүктөлдү.